11 декабрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Саламатсыздарбы? Ош аял менен кайненесин уртокмокко алган шектүү кармала элек. Социалдык тармакта айоосу сабалган келиндин видеосу тарады. Анда ал күйөөсү апасы экөөнү уртокмокко алып, жакындарын өлтүрөм деп коркутканын айтып берген. Чоң балама таяк алып кел деп мени биринчи урду. Апам болушканда аны да таяк сыңгыча сабады. Эгер апаң арызын албаса, сүлүктүгү барып атаңды, ийниңди жана оорулуу агаңды балдары менен кошо өлтүрүп камалып кетем деп коркутту. Мени да өлтүрө турганын айтты, деди жабырлануучу. Окуя 29 ноябрда Кара Суу районунда болгон. 2 декабрда 24 жаштагы жабырлануучу 35 жаштагы жолдошунун үстүнөн райондук милицияга арыз жазган. Окуя каттоого алынып, текшерүү башталды. Жабырлануучуга соттук медициналык экспертиза дайындалды дешти милициядан. Жабырлануучуга болсо коргоо ордери берилди. Бирок шектүү кармала элек милициядан экспертизанын жыйынтыгы менен иш козгоо маселеси караларын айтышты. Парламентте Султанбеков тууралуу сөз болуп, Ташиев ал мыйзам алдында жооп берерин айтты. 11 декабрда Жогорку кеңештин депутаты Сейит Атамбаев министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровду партия лидери Темирлан Султанбеков жана мүчөсү Ирина Карамушкина менен талашты жөнгө салууга үндөдү. Ал Карамушкина акыйкатчы кыйноолорду алдын алуу борборунун өкүлдөрү менен жолуккан соң аны абактагы начар бөлмөгө которушканын айтты. Ага УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жооп берди. Абактагы шарттар начарлады дейсиз. Баары жалган. Өзүңүз көргөн эмессиз. Кандай отурат, азыр барып көрүп келиңиз. Карамушкина, Султанбеков бизге душман эмес. Алар мыйзамды бузду, эми жооп беришет, деди ал. Ташиев Атамбаевдин Султанбековго эрегишпегиле дегенине өзүн жаш баладай алып жүрсүн деп жооп кайтарды. Ал мамлекетти башкаргысы келет. Эгер мамлекетти башкара албасаңыз, бийликти мага бериңиз дейт. Мамлекетти башкарчу кезге жете элек. Азырынча мыйзам алдында жооп бериш керек, деди Ташиев. Укук коргоо органдары 13 ноябрда социал-демократ партиясынын штабын тинтиген. 15 ноябрда сот партия лидери Темирлан Султанбеков жана мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Түрксеверди камакка алган. Султанбеков дээрлик 1 айдан бери ачкачылыкта. Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо 17 ноябрда өткөн. Бирок ага социал-демократтар партиясы иш козголгондуктан катыша алган эмес. Бишкекте мурдагы прокурор башаламандык уюштурууга шектелип камакка алынды. Бишкектин 1-май райондук соту башкы прокуратуранын ички коопсуздук жана ички териштирүү башкармалыгынын мурдагы ага прокурорун камакка алды. Ага массалык башаламандык уюштуруу, уюшкан кылмыштуу топко катышуу жана бийликти күч менен басып алуу беренелери боюнча айып тагылууда. Шектүү 9 январга чейин камакта болот. Буга чейин Ички иштер министрлиги 7 кишини массалык башаламандык уюштурууга шектеп кармаган. Билдирүүдө алар Элдир Шарданы менен 17 ноябрдагы шайлоодо адамдарды чогултуп, бийликти басып алуу үчүн абалды туруксуздаштырууну көздөшкөнү айтылган. Тергөөнүн маалыматына ылайык, негизги уюштуруучу башкы прокурордун мурдагы орун басары Кубан Адыл уулу. Бардык шектүүлөр 10 январга чейин камакта болот. Адыл уулу 30 апрелде президенттин буйругу менен башкы прокурордун орун басары кызматынан алынган. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 17 ноябрда болгон. Күндөн энергия алат. Зардалы айылына электр жарыгы киргизилди. 10 декабрда Баткен районунун Зардалы айылына күндөн энергия алган панелдер орнотулуп, электр жарыгы берилди. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Күн панелдерин улуттук электр тармагы ишканасы орноткон. Азыр айылдагы 56 турак үй, мектеп, 2 мечит жана ФАП жарык менен камсыздалды. Айылдагы күн панелдер станциянын эң төмөнкү кубаттуулугу 303 киловатт. Кыргызстандагы эң алыскы айылдардын бири. Былтыр айылга биринчи жолу уюлдук байланыш киргизилип, интернет кошулган. Келе жаткан жылы жол салуу маселеси каралат. Зардалыдагы абал тууралуу Жогорку кеңеште маселе байма-бай көтөрүлүп келет.